Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып, маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Орусия мигранттардын өлкөдө жүрүүсүн мыйзамдаштыруу мөөнөтүн узартат. Мигранттар 30-апрелге чейин Орусиядагы статусун мыйзамдаштырышып, же өлкөдөн чыгып кетиши керек. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Москва бул мөөнөттү 10-сентябрга чейин узарта турганын билдирди. Кыргызстандын жарандарына жана Россияда мыйзамсыз жүргөн башка чет элдиктерге алардын өлкөдөгү статусун жөнгө салуу мөөнөтү узартылат деп билдирди Тышкы иштер министрлиги. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаевдин президенттик администрациясынын региондор аралык жана чет мамлекеттер менен маданий байланыштар боюнча жетекчиси Игорь Масловдун жолугушуусунан кийин жарыяланды. Жолугушууда Россиялык тарап Россия Федерациясынын президентинин жарлыгынын колдонуу мөөнөтүн 2025 жылдын 10-сентябрына чейин узартууну жарыялады. Ал Россиянын аймагында мыйзамсыз жашаган чет элдик жарандардын, анын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандарынын укуктук абалын жөнгө салуу мүмкүнчүлүгүн берет деп айтылат маалыматта. Кеп 30 декабрдагы жарлык жөнүндө болуп жатат. Ага ылайык чет элдиктер 30 апрелге чейин Орусияда жүрүүсүн мыйзамдаштырышып, же өлкөдөн чыгып кетүүгө тийиш. Документ маалыматы көзөмөлгө алынган адамдардын реестрине киргизилиши керек болгондорго тиешелүү. Мындай реестр Орусияда 5 февралдан бери иштеп жатат жана ага өлкөдө мыйзамсыз жүргөн адамдар кирет. Реестрдин жардамы менен сиз белгилүү бир чет элдик тууралуу маалыматты текшере аласыз. Ошол учурдан тартып Россияда мыйзамсыз жүргөн же укук бузуу жасаган башка өлкөнүн жарандарын же жарандыгы жок адамдарды өлкөдөн чыгаруунун жаңы режими күчүнө кирди. Мыйзамсыз иммигранттар үчүн айрым укуктар жана эркиндиктер боюнча чектөөлөр бар. Мисалы, никеге турууга же бузууга, транспорт каражаттарын каттоого же айдоого тыюу салуу жана башка. Режимди кайталап бузган учурда мыйзамсыз мигранттар депортацияланат. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарга күч кызматкерлери эмне үчүн Бодрость Мончосуна келгенин түшүндүрдү. 10 апрелде күч органдары Москванын түндүгүндөгү Бодрость Мончо комплексинде мигранттарга каршы рейд өткөрдү. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, 59 чет элдик жаран милиция бөлүмүнө жеткирилип, алардын 25-ине Орусияга кирүү эрежелерин же өлкөдө жүрүү режимин бузгандыгы боюнча протоколдор түзүлдү. Кармалгандар Кыргызстандын жарандары болуп чыкты. Рейдке байланыштуу Орусиянын республикадагы элчисине өлкөнүн Тышкы иштер министрлигине нота тапшырылды. Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиле Жаманбаева камакка алуу учурунда тартылган видео тасмаларды көргөндө күч колдонуунун пропорционалдуулугу жана негиздүүлүгү боюнча суроолор жаралып жатканын билдирди. Орусиянын Тышкы иштер министрлиги рейд учурунда кармалгандардын айрымдары укук коргоо кызматкерлерине каршылык көрсөтүшкөн. Ошондуктан аларга карата катаал чаралар көрүлгөнүн билдирди. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды. Всем привет, друзья! С вами я, Алсу Рустамова. Я впервые в жизни устраиваю розыгрыш. Я очень надеюсь на то, что вы меня поддержите. Так, значит, расскажу. Количество билетов я поставила 300 штук, 116 выигрышных призов. Это означает, что каждый третий человек выигрывает приз. Главный приз – это iPhone 15, 5 штук планшет-ноутбук, 5 штук AirPods и наушники, 100 тысяч рублей на 100 человек, друзья. Вам нужно обязательно подписаться на мой Инстаграм, потому что итоги проведем у меня в Инстаграме в прямом эфире. И обязательно для подробной информации, для того, чтобы приобретать билеты, звони по номеру, указанный на экране. Всем удачи желаю, люблю.